Kısımga yol yok. Kısımga yol yok. Kısımga yol yok. Narmatova mandatыңды Topşır. Topşır. Narmatova mandatыңды Topşır. Narmatova mandatыңды Topşır. Narmatova mandatыңды topşır. Men Nadira Narmatovanың бүтіндей шайлоочуларын анын сөз эркиндигин жок кылууга кылган аракетин айыптап, силер эгерде эркин Кыргызстанда мындай көз каранды эмес Кыргызстанда жашагыңар келсе, ошону кааласаңар, тездинен Нарматованын жогорку кеңештеги депутаттык мандатын алып коюуга үндөйм. Силердин укугуңар бар. Ал жаңылды жазды. Жаңылды жазды дейін десең туура эмес. Ал Нарматова буга чейинки парламентте да депутат болуп отуруп туура эмес. Көп мындай сунуштар менен чыкканы менен билгилүү. Бекешев мырзага рахмат. Ошол Нарматованын жогорку кеңештеги былык ишин билип калып, анан кол топтоого аракет жүргүзүп жатканы. Бирок ал иш жүзүндө чанып атат. Мен анткени эмесмин деп. Бүгүн билгүү болду. Бир топ депутаттар кечээки Азаттыктын офистин алдындагы митингден кийин кокуйлап кол чогулгандарын кайта артка чакыртып атыптыр. Туура кылат. Биз кыргызстандыктар сөз эркиндигин баалайбыз. Сөз эркиндиги бар өлкө, бул бактылуу өлкө. Биз бүгүн жөө жүрүшкө Азаттык, Клоп жана Кактус баштаган эркин медиа каражаттарын сөз эркиндигин коргойлу деп чыктык. Себеби дегенде кече бир уч агрессивдүү топ Азаттыктын кеңсесинин жанына барып, бензин чачабыз, журналисттериңердин колубутун сындырабыз деген террордук чакырыктарды айтып, офисиңерди жапкыла деп коркуп кетишкен. Бул 100% антиконституциялык кадамдар, бул 100% кылмыштуу кадамдар. Эч ким, эч бир медиа бирөө чыгып эле жап десе жабылып калбайт. Бул түздөн түз сөз эркиндигине каршы чабуул, агрессия. Биз агрессиянын кандай экендигин билебиз. Сөз эркиндиги Кыргыз элинин 30 жылдан берки тапкан бирден бир зор баалуулугу. Сөз эркиндигин бийлик орноткон жок. Сөз эркиндигин ошол коррупционерлердин тактакор арзыматтары орноткон жок. Сөз эркиндигин могул жерде бизди көрүп аткан 100 миңдеген карапайым адамдар менен биргеликте ушундай талыкпаган журналисттер орноткон. Сөз эркиндиги биздин зор баалуулугубуз жана жеңишибиз. Кимдир бирөө эркин медианы жабууга, алардын белин сындырууга кызыктар. Кайсы бир уурдаган акчасын сиңире албаган коррупционер, былыгы ачылып калган уурлар эркин медианы жаап, үнсүз кылып, бизди Түндүк Кореяга, Түркмөнстанга, Тажикстанга айландырууну көздөп атат. Биз буга жалпылап жол бербешибиз керек. Биз бүгүн могул жерге активисттер жана журналисттер чыктык. Жана кайдыгер карабаган адамдар чыктык. 1000 сомдон бир нече миң шайлоочуну сатып алып келген депутаттар кыйын болбосун. Аларга окшогондун далайын көргөнбүз. Ошолорго колдоо көрсөтүп, аларга кол топтоп берип, журналисттерди биз дагы токтотобуз, оозун жабабыз деген башка депутаттар эсиңерге келгиле. Баарыңар биздин эсебибизде көз алдыбыздасыңар. Журналисттерге эрегишпегиле, журналисттерди эрегиштирбегиле, журналисттерди оппозиция кылбагыла. Биз тек кана өзүбүздүн жумушубузду, журналисттик милдетибизди аткарып жүрөбүз. Эгерде журналисттердин эркиндигине, журналисттердин намысына кол салып, бурчка такай турган болсоңор, анда силер тийиштүү жоопту тез арада аласыңар. Керек болсо ар бириңердин мүлкүңөрдү уурдаган, ар бириңердин былык иштериңерди бир-бирден алып чыкканга бүгүнкү күндө журналисттердин дарамети жетет. Буга чейинки президенттердин куугунтугунун бир пайдасы журналисттер үчүн болуп көрбөгөндө ынтымакка бириктирди. Биз бүгүн болуп көрбөгөндө ынтымакта жана биримдиктебиз. Эгерде кайсы бир медиага колуңар тие турган болсо, бардыгыбыз жабыла, аны коргоп алууга дараметибиз жетет. Ошондой эле миллиондогон, 100 миңдеген подписчик болуп, бизге ишеним билдирүү менен артыбызда калың эл турат.
алар бизди талатпайт, алар бизди коргоп калууга даяр. Анткени биз эркин иштеп турсак, ошол эле карапайым элди коргоп, үнүн дайыма жеткирип турууга шайма-шайбыз. Дагы бир нерсени белгилеп кетейин. Бүгүнкү күндө президенттик администрация массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамды жаңыртып, цензуралык мыйзамга айлантуунун аракетинде. Ал мыйзамды азыр коомдук талкууга койду. Эгер ал мыйзам өтүп кете турган болсо, эркин медиалар кайра каттоодон өтүүгө аргасыз болот. Эркин медиаларды юстиция министрлиги түрдүү шылтоолор менен каттабай коюуга, цензура кылууга, жаап жоюп жиберүүгө жол ачылат. Ошондуктан биз бул мыйзамга дагы каршы турушубуз керек. Азыр иштеп жаткан мыйзам эң нормалдуу. Андан тышкары, ошол мыйзамга ылайык интернетте колдонуучулардын, таасири барлардын, блогерлердин бардыгын маалымат каражаттары катары эсептеп, аларды регуляциялоого, кандайдыр бир ишмердигине таасир этүүгө бийлик жол ачып атат. Андай боло турган болсо, сөз эркиндигин чектөөгө эбегейсиз мүмкүнчүлүктөр түзүлөт бийликтен. Биз буга жол бербешибиз керек. Бүгүнкү күндө бул кудум эле сөз эркиндиги принциби жөнүндө да ачык өлкө, ачык айкындуулук болмоюнча коррупция азайбайт. Анткени коррупцияны ачык айкындуулук менен гана жеңсе болот. Анан бүгүнкү күндө келгиле ушу ЖМКларды жабабыз, аналарга муну кылабыз, тигини кылабыз деген парламентте эч кандай ЖМК иштебей, баарын жабып өткөзгөнгө кызыктар да. Ошон үчүн бүгүн бул демилгеге биз бөгөт койбосок, эртең чын эле баарыбыздын өздөрүбүздү жаап койгонго булар аябай кызыктар да. Азыр кайсы жакта көрсөтүп барабыз? Азыр Ак үйдүн жанына чейин барабыз, өзүбүздүн акциябызды көрсөтүп коебуз. Эч качан булардын жаман демилгелери ишке ашпасын деп.